Саламатсызбы Амшек мырза. Мен сізден сұрайын дегенім, мына бір күн бұрын министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Жапаров қызматтан тапшырды. Анан коомчулукта ушул Ақылбек Жапаровдун кызматтан кетишин салық кызматындагы коррупция, жаңа эле сиз айтып өткөн кылмыш менен байланыштырып атышат. Ушул эки иштин байланышы барбы? Ушул боюнча өзүңүздөн тактайын дедик. Эми Акылбек Усенбековичтин жумушу боюнча мен эки сөз айтып коеюн. Себеби ал киши менен мен 3 жылдан ашык чогуу иштедим. Усенбекович өтө тажрыйбасы кең, мол, экономика боюнча өтө мындай билимдүү жигиттерден жана мамлекетибизде көптөгөн жакшы жумуштарды аткарып кетти. Так. Ал эми ал кишинин жумуштан кетиши боюнча ал президент гана чечим кабыл алат. Президент кабыл алган чечимдерин биз талкуулабайбыз. Салық кызматында иш боюнча суралымчы болсо бир байланыш болушу мүмкүнбү же андай эмеспи? Эми бир нерсеге байланышы бар үчүн кетти да, жөн кетпеди да. Эми айтып атпайбы, ал президенттин кабыл алган чечими, биз аны талкуулабайбыз. Жок, көп киши Депутат газетасы өзү Барсаманов. Мынча кытыш айыр сизде эл арасында кийинки президенттикке барат деген сөздөр болуп атат. Бунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Айтып койсоңуз. Эми бул мамлекетибизде президенттик орун бирөө эле. Так. Бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич иштеп атат. Жана ушул эгемендик алганыбыздан бери президенттердин арасынан мен ойлоймун эң мындай бир результативный удачный иштеген президенттердин бири болуп атат. Так. Эки жылдан кийин боло турган президенттик шайлоого мен ойлоймун урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин барганга толук юридикалык укугу бар. Мен эч кандай президенттикке койбоймун, эч кандай президенттикке барбаймын. Мен толук ойдон Садыр Кожоевичти колдоп чыгам. Бул бир. Эми ал кишиден башка дагы кимди колдошубуз мүмкүн? Мына силер өзүңөр айткылачы, кимди колдой алабыз? Бекназаровду президент кылайлыбы? Равшан Жээнбековду президент кылайлыбы? Так, кимди президент кыласыңар дагы? Же болбосо кайрадан Атамбаевди алып келип президент кылайлыбы? Мунун баардыгын көрдүк го, мунун баардыгын өттүк. Ошондуктан орустар айтмакчы, добра добра не ищут. Так, жакшы иштеп атат президентибизди мындан ары колдошубуз керек. Жана экинчи сурокко кийинки конституция боюнча Садыр Кожоевичтин юридикалык жагынан кийинки конституция менен эки жолу президенттикке койгонго укугу бар. Так, демек 2027 жылы бир жолу 5 жылдыкка, андан кийин дагы бир 5 жылда койгон укугу бар. Ушул убакыттарда биз толук бойдон президентибизди колдоп, ошол кишини колдогонго колдойбуз дейм да. Мен дагы бир жолу айтайын, мен эч кандай президенттикке койбойм. Кыргызстан, меня зовут Аида Жумашева, я хотела вас уточнить. Вообще, потрясающе, на днях стало известно о том, что Кыргызстан и Таджикистан достигли соглашения по границе. Да? Не могли бы вы более подробно об этом рассказать? В частности, если был ли произведен какой-то обмен землями, да? Если да, то какой? Спасибо. Мы сейчас подробности достигших наших договоренностей с таджикской стороной не можем раскрыть, так как сейчас в данный момент как раз проходит описание. Описание мы уже закончили, мы сейчас как раз проходит юридическое оформление данных документов. В скором времени, очень надеюсь, в январе месяце мы выведем парламент, а там уже открыто будем обсуждать. Вот тогда будет точно известно, какие участки, каким образом мы разделили. Самое главное, что мы достигли консенсуса, мы нашли общий язык с таджикскими нашими коллегами, и наши проблемы, пограничные проблемы решили обоюдно, в согласии, дипломатическим путем. Это для нас очень большое достижение, так как вы сами очень хорошо знаете, что у нас были нерешенные проблемы, пограничные проблемы, в связи с этим были много конфликтов, много проблем, и я думаю, все это осталось позади.